Урматтуу жаштар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, чакырылгандар, бүгүнкү иш-чарага ушул жаштардын демилгесине, сунуштарына, ойлоруна кайдыгер карабай келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына өзгөчө мен ушул атайын Орусиянын Москва шаарынан келген айрым биздин демилгелүү жаштарга дагы ыраазычылык билдирем. Эмне үчүн бул иш-чараны уюштуруп атабыз? Анткени билесиңер, мына статистика боюнча Кыргызстанда 1 миллион 700 миңдей жаш бар. Бул жанагы мыйзам боюнча 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштардын саны 1 миллион 700 миңге жакындайт. Бул жалпы алганда Кыргызстандын калкынын 30%га жакыны жаштар деген түшүндүрөт. Бул абдан чоң катмар. Жаштар менен өкмөт дагы, кыргыз бийликтери, баарыбыз депутаттар болобу тынымсыз иш алып барып, алардын ойлорун, сунуштарын, идеяларын угуп турушубуз керек. Азыр дүйнө мындай тездик менен өзгөрүп атат. Азыр жаштарыбыз башкача. Бизге дагы мына парламенттеги жаш депутаттарга мандатты дал ушул сиздер бергенсиздер. Биз сиздер менен мына 3 жылдын ичинде тыгыз кызматташууга колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Жаштардын позициясын, алардын ойлорун такай колдогонго, кызыкчылыктарын колдогонго аракет кылып келатабыз. Эми айрымдары ишке ашат, айрымдары ишке ашпай калган учурлар бар, жанагы финансы маселесине келип такалганда. Ошон үчүн силер бизди депутат кылып жөнөткөндөн кийин бизге берилген мандатты сиздер дагы каалагандай пайдаланышыңар керек, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн. Биз силерге трибуна болуп беришибиз керек, биз силердин үнүңөр болуп беришибиз керек. Биз бир гана шайлоо алдында гана жаштар менен кызматташпай, такай ушундай учурда дагы жаштардын ойлорун, сунуштарын угуп, иштешип турушубуз керек. Мындан ары жаштар ар кандай жанагындай саясий оюндардын, шайлоолордун курмандыгы болбошу керек. Бизде азыр жаш курактагы бир топ мындай өзгөрүп баратат. Мисалы, тарыхты карай турган болсок, көп жаштар менен биз мына региондорго чыгабыз, иштешебиз. Кыргызстанды бир мындай асмандан түшүп калгандай же өзү эле даяр эле Кыргызстан болгондой элестетишет да. Кыргызстанды биздин улуу инсандарыбыз керек болсо өмүрүн берип курган, түптөгөн мамлекетибизди. Мына ошолорду биз саясий мындай элита деп айтсак болот да. Мисалы, ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Ишеналы Айдарбеков, Баялы Исакеев, бизди кыргыз мамлекеттин түптөгөндөр, ушулар мына 15 жашынан саясатка аралашып, 17-18 жашында Москвада съездде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп сүйлөгөн. Алардын 40ка жетпей бардыгы атылып өлгөн. Бардыгы мындай саясий репрессиянын курмандыгы болушканда. Ошол биздин аталарыбыз Кыргызстанда түптөгөндө ушул аралашканда, коомдук саясий иштерге аралашып, эгемен мамлекетибизди түптөп атканда болгону 20 жаштын тегерегиндеги улан кыздар болгон. Бизде азыр парламентте отуруп, кээ бир коллегаларыбыз 40тан өтүп калгандар, мен как жаш депутат катары айтып коеюн деп сүйлөп атышпайбы? 20-25 жаштын тегерегинде ушундай биздин улуу инсандарыбыз Кыргызстанды бүтүндөй мамлекетти түптөгөн. Андан кийинки келген муун, мына президенттер болобу, баары бир өлкөбүз жакыр, экономикабыз чабал болгону менен бизге бир эркин, эгемен Кыргызстанды таштап кетишти. Кемчиликтер дагы көп. Бирок мындан ары биз жаштар биргеликте бир өнүккөн Кыргызстанды куруунун аракетин көрүшүбүз керек. Дүйнөдө азыр билесиңер таптакыр башка багытта кетип атат. Кошуна өлкөлөрдү карагыла эмне деген тездик менен бизден ачабым алыста баратат. Ошон үчүн жаштарда мындай ар кандай сунуштарын биз такай колдоп турушубуз керек да. Ошон үчүн өкмөткө кандай сунуштар болбосун, силер берсеңиздер, биз бүгүн эми былтыр дагы жаштар платформасын уюштурганбыз. Анда дагы мына IT технологияны өнүктүрүү, чет өлкөгө квоталарды бөлүштүрүүдө, ачык айкындуулук сыяктуу маселелерде чынын айтайын бир 50%-ын ишке ашыра алдык. Былтыркы бир 7-8 сунуштун 50%-ын дагы ошол каржылык маселеге байланыштуу, башка бир себептерге байланыштуу мындай ишке ашыра албай калганыбызды биз моюнга алышыбыз керек. Быйыл дагы бир колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө аймактан дагы жаштар келип атат. Бизде азыр Кыргызстанда мындай бир гана сунуш менен ушинтип өнүктүрсөк болот эле деп өлкөбүздү өзүбүз колго ала турган мындай учур келди деп ойлойм да. Ошон үчүн туура көрсөңүздөр, мен азыр ордума отурган соң анан спикерлерге сөз берип баштайбыз. Эми мен баарыңарды түшүнүп турам. Эң башкысы жигердүү болуп, мен ойлойм келечекте бардыгыңыздар Кудай буйруса элибиз менен бир тыгыз иштеп турсаңар, ушул жерге келесиңер деп ойлойм. Көпчүлүгү айтат, жаштар мындай саясатка
кызыкканы мындай туура эмес, саясатташып кетти деп. Мен тескерисинче ойлойм, көбүрөөк саясатташыш керек. Анткени биз дайыма өзүбүздүн өкмөтүбүз эмне иш кылып атканын, акчалар кайда кетип атканын, ошонун баардыгын биз билип турушубуз керек. Биз салык төлөөчү катары анын баарын билип, көрүп, угуп турушубуз керек. Спикерлерди тандоодо дагы ушул биз чукул тандадык. Эми жаңы жылга чейин иш-чараны өткөрөлү деп. Бирок баарыңыздардын эле сүйлөгүңүздөр керек. Мен аны туура түшүнөм. Бирок кийинки иш-чараларда дагы биз сиздерге сөз беребиз. Ошон үчүн биз мына азыр айрым жаштардын бир сунуштарын угуп, туура көрсөңүздөр жыйыныбызды баштай берсек.